Саламатсыңар балдар. Силер менен бүгүн биз дене тарбия сабагын өтөбүз. Темабыз денеге туура кам көрүү. Сабагыбыздын максаты балдардын ден соолуктарын чыңдоо, дене боюнун өсүшүн калыптандыруу, балдарды достукка чакыруу. Сабагыбыздын урааны ден соолук, көркү, спорт. Силер менен балдар бүгүн биз туура чуркоону үйрөнөбүз. Эмне үчүн чуркоонун алдында биринчи бир нече көнүгүүлөр жасаш керек. Анткени көнүгүү оңой жана узагыраак чуркоого жардам берет. Ошондой эле жаракат алып калуудан сактайт. Көнүгүү кылып жаткан учурда кандын агымы жогорулап, нерв булчуңдары ойгонот. Кайсыл жакта чуркоого болот? Эң жакшысы жаратылышта, парктарда, аллеяларда чуркоо керек. Жана атайын чуркоого стадиондор курулган. Бирок жаш балдарга ал жакта чуркоо кызыксыз, жадатып да салышы мүмкүн. Андай болбош үчүн чуркоо аянтын өзгөртүп туруу керек. Мисалы, биринчи жума бир гана стадиондо чуркасаңар, экинчи жума башка паркка, аллеяларга барып чуркагыла. Кайсы жаштан баштап чуркаса болот? Негизи бала басып баштагандан эле 1,5-2 жашка толгондо 10 метр аралыкка чуркап баштаса болот. Сөзсүз чуркоонун ортосунда тынууга кылып, баланын кызыгуусун кетирип жибербеш үчүн көнүгүүлөр жасатыш керек. Чуркоонун эрежелери: биринчи ийиндерди бош коюу, экинчи алдыга карап ээлин көтөрүү, үчүнчү колдорду алдыга жана артка бир темпте кыймылдатуу, төртүнчү бутунун учу менен жерден көтөрүлүп, кайра буттун ортоңку жагы менен түшүү, бешинчи өтө чоң кадам таштабайбыз. Балдар, анда силер менен азыр биз бир нече көнүгүүлөр жасап көрөлү. Оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго. Ал эми ийиндерибизди көтөрөбүз. 1, 2, 1, 2. Өйдөгө, ылдыйга, өйдөгө, ылдыйга, өйдөгө, ылдыйга. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Эми чыканактарыбызды 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Бул көнүгүүлөрдү үйүңөрдөн кайталап тургула, балдар. Саламатта калгыла.